Бишкекте кышкы жылытуу сезонуна карата даярдык иштеринин комплекси аяктап калды. Деталдык диагностика жана жылуулук, суу жана газ түтүктөрүн оңдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Бул маанилүү маселени чечүүгө өлкөнү газ менен камсыз кылуучу мекеме да катышууда. Газпром Кыргызстан компаниясы мекемелерге жана жарандардын үйлөрүнө жаратылыш газын жеткирүүнү улантууда. Газ компаниясынын ишмердүүлүгүнөн өлкөнүн социалдык объектилердин, ири ишканалар менен заводдордун, анын ичинен шаардык ТЭЦтин иши көз каранды. Көгүлтүр отун менен үзгүлтүксүз камсыздоонун маанилүүлүгүн жакшы түшүнгөн Газпром Кыргызстан газды жеткирүүнүн ишенимдүүлүгүнө жана коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруп, жылытуу сезонуна эрте жаздан тартып даярдык көрө баштаган. За 9 месяцев мы произвели ремонт на подземных газопроводов. 9 айдын ичинде төмөн жана орточо басымдагы 41 жер алдындагы, ал эми 21 ачык өтүүчү газ түтүктөрдүн газ коромжого учурап жатканын таап бүтөп чыктык. Шаар боюнча жаңа объектилерге, көп кабаттуу үйлөргө, коммуналдык турмуш тиричилик объектилерине газ түтүктөрүн киргиздик. Жаратылыш газы керектөөчүлөргө жетиш үчүн магистралдык түтүктөр аркылуу миңдеген чакырымдардан өтөт. Көгүлтүр отунду жеткирүүнүн ишенимдүү жана кубаттуулугун камсыздоо үчүн компания Ташкент, Бишкек, Алматы, Бухара газ өткөрүү району деп аталган магистралдык газ түтүкчөсүн куруп ишке берди. Эми көгүлтүр отун менен Кыргызстандын түндүгү жана Казакстандын түштүгү камсыз болду. Бул процессти Сокулук айылында жайгашкан Түндүк Транс газ филиалы башкарып турат. Азыр биз жаңы курулган ГРС Сокулукта турабыз. Биздин Чуй, Талас областтар жана Бишкек шаарынын тургундарына газ жеткирүү системалар жаңыртуу иштерди бүтүрдүк. ГРС Сокулук жана башка ГРСтер кышкыга сезонго даяр. Газпром компаниясынын өлкө рыногуна келиши менен кыргызстандыктар экологиялык жылытуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Бишкек шаарынын жана Чүй областынын 10 жаңы конушунун жашоочулары жаратылыш газынын ыңгайлуулугун жана пайдасын сезүүгө жетишишти. Каражыгач жаңы конушуна көгүлтүр от өткөн айда киргизилген. Гүлнара Жаркембаева эми көмүр алуу үй жылытуу түйшүгү менен тынчсызданбайт. Анын үйү 20 мүнөттө жылып чыгат. Мурда жылуулукту электричество менен же болбосо көмүр менен алчубыз. Электричество бизге электричество менен айына 15-16 миңге чыгып кетчү, же андан да көп. Твердый топливо неме боюнча, көмүр боюнча 7-8 тонна алып, ал деле жетпей калчу эле. Бир күнү бир киши күнүгө үйдө отуруп от чагыш керек болот. Экологически таза деп эсептейбиз газовое отоплениенчи. Газпромго рахмат, биздин үйгө жылуулук алып келди, уют алып келди. Калкты үзгүлтүксүз газ менен камсыз кылуу максатында Газпром Кыргызстан газ түтүктөрүн жаңылоо жана оңдоо иштерин жыл бою жүргүзүп турушат. На этот год Бул жылы биздин компания менен жаратылыш газын өлкө түштүгүнө 50 миллион кубка чейин жеткирүү боюнча келишим түзүлгөн. Кыргызстандын түндүгүндө Газпром экспорт компаниясы 300 миллион кубка чейин газ жеткирет. 2017-2018 жылдардын күз-кыш мезгилинде Газпром Кыргызстан компаниясы республиканын калкын, өндүрүш жана юридикалык компанияларын газ менен үзгүлтүксүз камсыз кылат. Газпром Кыргызстан компаниясы газ жабдууларынын толук кандуу иштеши үчүн бардык тийиштүү чараларды көрүүгө умтулат. 2030 жылга чейин өлкөгө газ жеткирүүнү 60% чейин жогорулатуу максатын көздөйдү.